Медиктерге үй курулуп баштады. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев медициналык кызматкерлер үчүн үй курулуп баштаганын билдирди. Бүгүн биздин чоң жетишкендик медиктер үчүн 2 үйдүн курулушун баштадык, деди ал. 9 жана 12 кабаттуу үйлөр Бишкектин Байтик Батыр жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашат. Биринде министрдин айтымында батирлер акысыз, башкасында ипотекага берилет. Курулуш ишин 2023-жылдын 1-январына чейин бүтүрүү пландалууда. Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында турак жайга муктаж медиктерди комиссия тамдайт. Кандай критерий менен тандаларын дагы жазабыз. Ким турак жайга муктаж болсо ошолорго беребиз деп ойлоп жатам. Ошондо гана алар Кыргызстандан кетишпейт. Маянаны 1000 долларга көтөрөбүз, анан кеткендер да кайтып келет, деди министр. Буга чейин үйлөр УКМКнын жана ЖАМКнын кызматкерлери ошондой эле чек арачылар үчүн курулуп келген. Бирок мугалимдер менен медиктер мамлекеттин кызматкери экенине карабастан турак жай алышкан эмес. Мугалимдер, врачтар жана социалдык тармактын кызматкерлери мамлекеттин жеңилдетилген ипотека түрүндө жардам алышат. Бирок маянанын аздыгынан улам бул жардамды колдонууга мүмкүн эмес эле. 2021-жылдын 25-майында менин үйүм 2021-2026 жаңы ипотекалык программасы коомчулукка жарыяланган. Анда ипотекалык ченди 6-8%дан 4%га төмөндөтүү каралган. Ал эми 2021-жылдын декабрында соцфонд ишкерлерге жана жарандарга төмөн пайыз менен насыя бере турган социалдык банк ачууну пландап жатканын кабарлаган. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев Гүлжан Абдыразак кызына үй куруп берди. Сузак районунун Барп айылынын тургуну Гүлжан Абдыразак кызы 1997-жылдан бери бөйрөк оорусунан жабыркап келет. Жакындарынын болгон мүмкүнчүлүгү менен бир топ медициналык мекемелерде дарыланган. Өзүнүн жеке турак жайы жок болгондуктан бир туугандарынын үйүндө жашап жүргөн. Үйгө болгон муктаждыктан улам Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылган. Кайрылган күндө 2 ай өтпөй туруп Гүлжан Абдыразак кызына Камчыбек Кыдыршаевич тарабынан жаңы турак жай курулуп бүттү. Бүгүн 22-жылдын 7-мартында Барп айылынын аксакалдарынын катышуусунда Камчыбек Ташиев жашоо үчүн бардык шарттары бар жаңы үйдүн ачкычын Гүлжан Абдыразак кызына тапшырды. Эл чындыкты билсин. Америка дүйнөгө кыргын салып кырылган тарапты террористтер деп коет болчу. Каалагандай мусулмандарды талкалап кырып кордошкон. Чыныгы агрессор мыкачылар өздөрү. Путин туура эле айтты, босоо кооска чейин кирип алышты, карап туралуу деп. Азыркы согуштун режиссеру АКШ Зеленский дагы деле роль ойноп жатат. Канчалык маалыматтык манипуляция кылып, маалымат согушунда утуп жатканы менен иш жүзүндө талкаланып жатат. Согуш Зеленскийдин үйүндө жүрүп жатпайбы? НАТОдон көңүлү калбайт экен. Украиндерди кырылганына көз салып гана турушат. Үмүт берип коюп, моралдык гана колдоо көрсөтүп, экономикалык санкциялар менен. Зеленский кинодогу эйфориядай соцсеттеги пиардын чыгып, Путин менен сүйлөшүп элин сактап калышы керек. Клоунга баары бир. Карапайым эли азап чегүүдө. Бул сүрөт интернеттен алынды. Америка талкалаган Сирия. Эл чындыкты билсин. Көп жылдан бери сыртта жүргөн үчүн Кыргызстандын жаңылыктары интернеттен эле окуп, бирок элдин ичинде жүрөгүндө эмне болуп атканын түшүнбөй эле жүрүп турмун. Көрсө бизде русофобия аябай күчөптүр. Акыркы окуялардан муну ачык эле байкадым. Согуш болбосун аны эч ким колдогон жок. Болгон жек көрүүнү бул нерсеге байланыштыруунун кереги барбы? Мен орустар мени багып атат. Орустун жеринде миллион кыргыз бар. Орустардын товарларын көрүп, мен айланганда же болбосо жарандыгын алып сүйүп жаткан орустарга жан тарткан жокмун. Орустарды ушунчалык жек көрөт экенсиңер. Эмне үчүн жаш балдарыңарды орус мектептерине окутуп атасыңар? Орус мектептен окуган балдарды кайра кыргыз кылып тарбиялоо кандай кыйын экенин билесиңерби? Өзүңөр кыргызча сүйлөй албайсыңар, кыргыздын каада салтын унутуп калгансыңар. Биринчи өзүңөр кыргыз болбойсуңарбы? Жанталашып канчалаган акча төлөп орус мектептерди көбөйтүп атпайсыңарбы? Ушунчалык жек көрөт экенсиңер. Эмне үчүн магазин базарлардан орустун буюмун, тамак ашын издеп жүрүп алып жеп ичип, тиричилик кылып жатасыңар? Орустукун ташып, кымбат болсо да өзүбүздүкүнөн көрө, Кытайдан көрө орустукун алалы деп көбөйтпөй эле койбойсуңарбы? Эмне үчүн кыргыздыкын сатып алып кыргызды байытпайсыңар? Ушунчалык жек көрөт экенсиңер. Мигранттар кул болсо эмнеге ошолор жөнөткөн акчага тойлоп, кафелеп жыргап жашап жатасыңар? Үйдөн эле тирилик кылабыз, барбы ал жака деп мигранттардын санын көбөйтпөй эле койбойт белеңиздер. Ушунчалык жек көрөт экенсиңер. Биз эгемендүү болгондон бери канча президентти куудук. Ошентип эле орустарга деле баш бербей тирилигиңерди кыла бербейт белеңер. Акча түгөнгөндө жалдырап элип алдына бара бербей, эмнеге өзүбүздү өнүктүрүп, өзүбүзчө жашай албайбыз? Эмне үчүн биздин өрүк алма пияздар өзбектердики деп экспорттолуп атат? Хотя бы ошону кыргыздардыкы кылып албайсыңарбы? Анан русофобия болсоңор жарашат беле? Батыштын акчасын алып русофоб болгондорду түшүнөм. Балдарын багып тирилик кылып жатышат. А калганыңарчы ошолор салган мектептерде окуп, ата-энебиз ошолорго салган мекемелерде. Азыр өзүбүз деле иштеп, үйлөрдө жашап, больницаларында дарыланып атпайбызбы? Алар кеткенден кийин только талкаладык, саттык же камап жасап иштетип жатабыз, бир завод салып. Дүйнөгө дүңгүрөтүп эмне экспорттоодук айткылачы? деп Айнура Жээнбекова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.
Россияда TikTok дагы өз ишин токтотту. TikTok социалдык тармагы колдонуучуларга Орус армиясынын аракеттери тууралуу жалган маалыматты таратууга тыюу салганына байланыштуу Россия Федерациясында контентти агым жана жүктүү мүмкүнчүлүгү убактылуу токтоторун эскертти. Бул тууралуу россиялык басылмалар жазып чыгышты. Россиянын жаңы фейк жаңылыктар мыйзамына ылайык биз бул мыйзамдын коопсуздугуна тийгизген кесепеттерин эске алып, түзөө агымын жана видео сервисибиз үчүн жаңы мазмунду токтотуудан башка аргабыз жок. Муну менен колдонмодогу билдирүүлөр кызматы таасир этпейт деп айтылат Twitter билдирүүсүндө. Эл чындыкты билсин. Бишкекте Баатырдын эшигине таштап кетишкен Арыстын абалы айтылды. 2 күн мурун Бишкек шаарындагы Баатырлердин биринин эшигинде таштап кетишкен баланын абалы учурда жакшы. Бул тууралуу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун ара төрөлгөн жана оорулуу ымыркайлар бөлүмүнүн жетекчиси Сагынбүбү Абдувалиева билдирди. Бала азыр дарыгерлердин көзөмөлүндө, абалы жакшы, сүт ичүүдө. Свердлов районунун акимчилиги менен тийиштүү документтер түзүлүп жатат, дейт Абдувалиева. Эскерте кетсек, 5-мартта Бишкекте Баатырдын босогосуна белгисиз адамдар ымыркайды таштап кетишкени кабарланган. Анда ымыркайдын жанында "Мен бага албайм, 2022-жылдын 1-мартында туулган" деп жазылган жазуу калтырылган. Эл чындыкты билсин. Жанар Акаев дайыма адилеттүүлүктү жактаган элдин сөзүн сүйлөгөн фракция катары калабыз. Жанар мырза, эң болуу Альянс фракциясынын лидери болуп шайланышыңыз менен куттуктайбыз. Айтсаңыз, лидерди алмашуу менен фракциянын багыты, позициясы да өзгөрүшү мүмкүнбү? Биздин багыт өзгөрбөйт. Бирок министрлер кабинети тарабынан чоң стратегиялык каталар кетсе, элге каршы чечимдер кабыл алынса, өзүбүздүн сын пикирибизди түз айтууга дайыма эркибиз да күчүбүз жетет. Дайыма адилеттүүлүктү жактаган жакшы сунуштарды, прогрессивдүү мыйзамдарды киргизген элдин сөзүн сүйлөгөн фракция катары калабыз, ошого аракет кылабыз. Мурдагы лидериңиздер Алтынбек Сулайманов Ысык көл облусуна жетекчи болуп кетем деп ойлобосо керек эле. Бир күнү сизге да ошондой сунуш болуп калса, жаңы кызмат аркалганга даярсызбы? Министрлер кабинетинин курамына барууга биринчиден мага сунуш боло элек, өзүм да азырынча ойлонуп көрө элекмин. Алтынбек Сулайманов Ысык көл облусуна ыйгарымдуу өкүл болуп кетти. Партиянын түзүлүшчүлөрүнүн башында тургандардын дагы бири Мирлан Жээнчороев парламентке али келе элек. Ошон үчүн мен жогорку кеңеште туруп турушум керек. Бирок эгер элге пайдам тие турган сунуштар болсо, анда дагы ойлонобуз. Эл чындыкты билсин. Орус армиясы Киевди басып алууга күч топтоп чабуулга камынууда. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы кечээ 6-мартта кечки саат 12-де карата өлкөдө аскердик окуялардын кыскача маалыматын жарыялады. Аскердик департаментинин маалыматына караганда, орус аскерлери Киевди басып алуу үчүн күчтөрдү топтоп буга чейин Гастамелге толук көзөмөл орнотуу үчүн күрөшүп жатышат. Мындан тышкары, орус аскерлери Ирпен аймагына күчтөрдү алдыга жылдырды. Орус аскерлери Украинага каршы чабуулдук операциясын улантууда. Негизги күч аракети Киев, Харьков, Чернигов, Сумму жана Николаев шаарларынын курчогу, Луганск жана Донецк облустарындагы административдик чек-араларга чейин жеткирүүгө, Крымдын кургактык коридорун түзүүгө топтошту. Мариуполь, Новоазов багытында деп айтылат маалыматта. Эл чындыкты билсин.